Австралиянын Сидней шаарында катуу чаалган жүрүп жатат. Мындай чаалганды суунун жээгинде каякта отурган балыкчылар видеого тартып алышкан. Анда көңүлүңүздөрдү ошол видеого бурабыз. Экранды көрүп туруп биз коркуп жатсак, анда ошол чаалгандын жанында турган кишилер эмне сезишкенин элестетип көрүңүз. Австралияда бул кадимки көрүнүшкө айланууда. Себеби мурдагы жума бул жерге миңдеген чаалган түшүп, 50 миңден ашуун үйлөр энергиясыз калган болчу. Жердин аркы бурчунда чаалган болсо, а берки бурчунда, тагыраак айтканда, Борбор Азияда аномалдуу жылуу аба ырайынан соң Казакстанда жана Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүүдө. Бул тууралуу кененирээк мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Кытайдын Ак Суу шаарында жашаган этникалык кыргыздар үчүн аба ырайы эртең жагымдуу болот. Себеби кар жаашы токтоп, күн ачылып, абанын температурасы жогорулайт. Ал эми Үрүмчү шаарында күн ачык болгону менен аяз жүрүп турат. Ал эми Казакстанда аномалдуу жылуу аба ырайынан соң эми кескин өзгөрөт. Эртең Астана шаарында күнү бою кар жааса, Алматы шаарында жаан кар менен кошо жаайт. Өзбекстанды Каспий деңизи аркылуу келген циклон каптап калат. Ал циклон Фергана өрөөнүнө жана Ташкент шаарына жаан алып келсе, Нукус өрөөнүнө кар алып келиши ыктымал. Каспий деңизине Түркмөнстанда жакын жайгашкан үчүн бул циклон Дашогуз өрөөнүнө жана Ашхабад шаарына жаан төгөт. Тажикстанда аба ырайы өзгөрүп турат. Өлкөнүн түндүгүндө жылуу болсо, түштүк чыгышында аяз жүрөт. Душанбеде жаан, Хорок өрөөнүндө кар, ал эми Ходжент шаарында да жаан жаашы күтүлүүдө. Кыргызстанда узакка созулган аномалдуу жылуу аба ырайынан соң аба ырайынын кескин өзгөрүп, түнкүсүн айрым жерлерде жаан, кар жаашы күтүлөт. Ысык көл, Нарын областтарында жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, кар жаашы. Ысык көл, Нарын областтарынын айрым жерлеринде жаан-чачын күтүлөт. Мына ушундай аба ырайы өз ордунда турбай өзгөрүп турат. Ошондуктан 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.